Мен bir күн абдан катты ойлондум. Менин bir максатым бар болчу. Менин бирден бир максатым бул Супермен болуу. Бул абдан күлкүлүү, туурабы? Мен досторума айтсам, алар да үстүмдөн күлүшкөн. Анда мен өз окуямды баштайын. Бул мен, келечектеги Супермен. Инстаграмдан Супермендин кинолорун көрүп, мен да элдерге жардам бергим келди. Ошентип мен сыртка чыгууну чечтим. Кимге жардам берсем экен деп ойлонуп жатканымда мага бир ой келди. Супермендин курсагы ар дайым ток жүрөт, ошондуктан мен да курсагымды тойгузууну кааладым. Кафеге бара жатсам, алдынан бир кыз чыгып калды. Келбеттүү, назик кыз болчу экен. Мен аны бир көрүштө сүйүп калдым. Ал кыз менен таанышууну чечтим. Чоң кыз, атыңыз ким? Менин атым Нурайым. Айтты, кийин болсо анын апасы чакырып калды. Мен ал кыздын номерин дароо эле таап алдым. Эртеси ушул жерде күтүп турдум. Наконец-то 2 саат дегенде келди. Мен кече сенин жашыңды сурай албай калыптырмын. Жашың канчада? Менин жашым 65-те. Ал сөздү уккандан кийин мен дароо шок болдум. Анын үстүнө 4 баласы бар болчу экен. Эмнеге мынча жаш көрүнөт десе, пластикалык операция күнөөлө турбайбы? Кыздар сураныч, пластик операция жасатпай жүргүлө. Болбосо мага окшогон жаш жигиттер силерге үйлөнөм деп алат. Менин машинамдын дөңгөлөгүнүн жели чыгып калыптыр. Мага жардам бере кое аласызбы? Деп айтты. Менин жообум бар жоголчу, кемпир. Деп дароо качып кеттим. Хей достор, видеого лайк басышын басып каналга катталып коюңуздар. Достор, мага силердин жашыңыздар аябай кызык болуп жатат. Комментарийге жаза кетиңиздер. Эгерде коңгурочону жандырып койсоңуз, биздин видеолорубузду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болуңуздар.